Жалпы көрүшүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги тагдырды чагылдырып берүү үчүн келип калдык. Бул Москва району, Чүй облусу, Садовой айылындабыз. Бул артында турган үйдө көп жылдан бери өмүр сүрүп келаткан биз үй бүлө тууралуу чагылдырып беребиз. Суук бул. Чын эле ушуп атабыз. Бул үйдүн абалын астыңкы мүнөттөрдө бүт баарын чагылдырып бергенге даярбыз. Жүрүңүздөр анда. Аяныч тагдыр. Денсаулыгыңыз жакшыбы апа? Болот, акырын жакшы эле. Көрүүчүлөр урушат эми. Эмнеге жылуу кийинбей, тиги ичине кирип отурбай, эмнеге мынтип чыгып алдыңар деп. Мен сизге айттым апа, жылуу кийиниңиз дедим. Жылуу эле кемпирмин. Денсаулыгыңыз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы эле, баары жакшы. Жогоруда айткандай, бул суукка көнүп калдым дедиңиз го? Бул суукка көнүм, өзүм нарынын кызы болсом анан көнөм да. Таанышалы апа, келиңиз. Жалпы көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө тааныштыруу болсун. Мен Чолпан кемпир болом. Нарынын кызымын. Ушул Дуңгандын үйүндө 18 жылдан бери жашайм. Ушул үйдү берген бизге, жашап тургула деп. Жардам катары жашап атабыз ушул үйдө. Рахмат ошол кишиге. Алла ыраазы болуп, ыраазылыгын берсин. Канчадасыз азыр? Азыр 60ка чыгып калдым өзүм. Бир нече айдан кийин, 1-2 айдан кийин 60ка чыгам. Жолдошуңуз менен турасыз бул жакта? Жолдошум менен турам. 18 жыл дедиңиз, 18 жыл жолдошум менен. 18 жыл ушул үйдө ушу жолдошум менен турам. Эмнеге силерге берип калды бул үйдү? Эмнеге берди? Бул үй мынандай жер да. Айдалган жер. Мындай техникалары турат. Ал кезде жолдошум кичине тыңыраак эле, оорубайт эле. Анан келип туруп калдык да ушул жерде кароолчу болуп турганбыз келгенде. Анан бул киши ооруп калды, 13 жыл болот ооруганына. Ушу майда чүйдө мен арты менен эле кичине жакшы болуп кеткен. Инсульт бир кармагандан кийин кармай берет экен да. Анан акырын жүрүп туруп 4 жыл болду ушул акыбалга. Ошо 4 жылдын ичинде 3 кайталады. Ошону мен 4 жыл. Сүйлөбөйт. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, Ома бийлик оператору 15 жылдын урматына 2 эсе интернет көбөйтөт жана силер үчүн тартуулайт. Ома бийлик оператору 2024-жылы 15 жылдыгын белгилейт. Мына ушул датанын урматына Переходина О топтомуна кирген тарифтерде интернеттин көлөмүн 2 эсе көбөйтөт достор. 2 эсе көп интернет бул жакшы таасирлер жана ошондой эле сонун эмоцияларды 2 эсе көбөйтөт деген сөз эмеспи достор. Бардык абоненттерибизди бизге арткан ишенимдериңиз жана ошондой эле тандоолоруңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Переходина О топтомунун тарифтери жөнүндө толук маалыматты сиз О чекиткеси сайтынан алсаңыз болот достор. Көрүшкөнчө. Бүгүнкү берүүбүздүн баягы чагылдырып атканыбыздын дагы себеби бирден бир себеби ушул, урматтуу көрүүчүбүз. Биз буга чейин да чагылдырып жүргөнбүз. Жалпы коомчулуктан жардам суроо иретинде дагы видеолор тартып сиздерге көрсөтүп келгенбиз. Баардыгыңыздар биригип колдон келишинче жардамды кылып келгенсиздер. Бүгүн дагы мына ошол таристе бүгүн апабызга келип калдык. Жашоо шарты менен көрүп кетели, таанышып кетели, кандай экен деп болгондой көрсөтөбүз. Бирок менин көз карашым менен кооптуу экен аябай. Жашап аткан үйүңүз апа. Көрсөтүп бересизби? Бүт бардык жагын. Көрсөтүп берем. Ушул бирден бир эмем суранычым ушул киши да меники. Ушул киши кичине сүйлөп калса, кичине басып калса, жакшыраак, тыңыраак болуп. Дагы эле жетелешип чогуу өмүр сүргүн келет экен да. 60 жаш деген эмне мага? Канча жылдан бери чогуусуңар ата менен? Мен 45 жашымда баш кошконбуз. Экөөбүз ошол жылдан бери биргебиз. Шайтанбыз, аял шайтан да өзү. Болду бир болуп калды оюмчу. Анан Кудайдан корктум менчи. Мен ушул ооруп калган, жатып калган кишини тыштап коюп басып кетсем, мен ошол эңсеген жериме жетемби, жетпеймби? Кудай Таалам деле бул чоң сыноосу болсо керек. Ушуну бир сынап көрөйүн, эмне болор экен деп. Анан мен ушуну тыштап коюп басып кетсем, Кудайдан корктум да мен.
Кудайдан коркуп жашайм өзүм. Куран окуйм. Жанагындай сүрөп бирөөлөрдү окуйм, тетигинтип китебим жайылып турат, көрдүңөр өзүңөр. Аракет эле кылган жокмун, просто оюм эле келди да. Ойлонуп койдум да. Ойлондум да ушундай депчи, анан кайра ошол оюмдан өзүм корктум. Жок дедим, болбойт. Дедим, ушу Кудайга шүгүр, эл бар экен, журт бар экен, мына жерде бир кыргыз балдар бар, 2 бала бар. Ошолор кичине жардам берет, уңгандар кичинеден продуктуга жардам берет. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эч ким жашабайбы биякта, апа? Жок, бир азыр жайында кирип жашайбыз да бу жергечи. Азыр кышта суук бияк. Электричество лишний сайганга болбойт. Анын мен төлөп калам, лишний сайган 200 киловаттан ашып кетсе мен төлөп калам. Ошон үчүн иштетпейм электричество, только тиги үйдө ошо печка менен ганамын. Мына бул үйүм ошол, бул үйдө ушундай жашайбыз. Жайдын күнү чыгасыңар бияка? Күн жакшы болуп, жылып, жакшынакай болуп калган да. Мына жерде турганым баары тоңуп калды. Азыр. Анан чыгабыз бияка. Биягы мында бияк кладовка болуп калат да кайра. Мындай. Алмашасыңар? Алмашып калабыз. Берisi ошо прихож. Кирип чыккан жерибиз. Керектүү нерселер келип мынтип түшөт. Ошо 2 кыргыз бала бар эле, ошолор 2 жол мынтип көмүр алып келип беришип, ошо кыштан чыгарып атышат ошол балдар. Ошолорго рахмат, ыраазымын. Ошолорду Алла колдоп, жардам берип, ошо өркөнү өзүп, даражалуу, бийик даражалуу болушsun. Ошол. Апа, мындай да. Мен азыр карап көрүп, кошуна деле жок турбайбы, кошуна колуң? Жок. Ээн тала, жалгыз өзүңөрсүңөр. Атам болсом ооруп аттыр. Ооба. Анча-мынча колго алыш керек болгондо, анча-мынча баягы тез жардамдай керек болгондо эмне кыласыңар, кайка кайрыласыңар, кимге чуркайсыз апа бияктан сиз? Эч кимге. Өзүбүз менен өзүбүз экөөбүз эптеп дарыларды жыйнап алабыз, ошондон эптеп бирден экиден ичип, бири-бирибизди алаксытып отуруп калабыз. Жок, эч ким. Кимисине чаласың? Чалсаң деле азыр заман билбейм, бүт эле жаштар биякта. Ой, ферманын баш жаштар. Алардын деле өздөрүнүн оокаты бар. Бирде бош болуп калат, бирде бошобой калат. Алардын деле машиналары үйдө токтоп турганы менен күйөөлөрү Россияда. Эч ким келе албайт. Биякта машина жок, биякта машина жок. Ушу келип эле ушу иштеген адамдар да бүт элечи. Өз оокаты менен өздөрү болгондор. Эми чакырып бер, тез жардам дей турган болсом, мүмкүн чакырып беришет. Бирок ага чейин дары-дармек бар, баягы бир частный клиникага көргөзгөм. Ошолор бир рецепт жазган. Ошол боюнча эле кичине дарыларын иреттеп алып коюп жүрөм да. Ошону менен эле эметип калабыз, кичине өзүнө келип калат. Мына, кел, колуңду кармайын, массаж кылайын. Аллахым жардам кылып калар. Буларың эметпесе да так-так сүйлөсөң жакшы болот эле. Жагып атат окшойт, Бул ушу мен эме кылып аткан жолдошум ушу киши. Аты Эркинбай болот. Өзү Баткендин кулуну. Кызыл Бел деген айылдан болот. Ушу мен ушуга кишиге 45 жашымда баш кочком. Ошондон бери чогуу жашайбыз. Ооруп ушинтип инсульт алганына 13 жыл болот. Биринчиси кичине жеңилирээк өттү эле, кийинки 3-4 жылдан бери аябай катуу сүйлөбөйт, жакшы сүйлөбөйт почти. Басып турсузчу? Басып турганда эмне? Бир буту мындай кыйшалаңдап басат. Сол жагы да, бия кол жарабайт, жардам бербейт, иштебейт.
колу тине. Тамакты өзүңүз бересизби? Өзү жегенге аракет кылып жейт. Бөлүп салып берсем жейт. Алла Тааламдын мага жардамы ушу өзү мынерден акырын түшүп, эшикке чыгып, чоң кичинесин эме кылып кайра келет. Бетин жуйт берден бир кол менен. Болду ушул жерде. Сүйлөбөйт. Бирдеме дейт, ошонун үстүндө эле экөөбүз кычылдашып уруша кетебиз. Аябай урушабыз экөөбүз. Мен түшүнбөдүм да көбүнө. Ушунча жылдан бери биринчисинде жакшы түшүнөт элем. Анда такыр сүйлөбөй калганда, үн чыкпай. Андан кийин ошондо жакшы болуп кетти да, аябай жакшы болуп кетти. Мына последний 4 эметкенде 4 кайталады мына. Ушул акыбалга түшүрүп койду азыр. Дуңганда эмне жумуштарын кылчу деңер силер? Үч жерин карап кайтарабыз. Болдубу? Болду. Ошол мына жарабай калды. Экинчи, үчүнчү кайталашында бул эми буларга бу жерди карап, үйлөрүндө малдары бар. Ошолорду алып келип берди. Частный территория мына жерчи, менчик. Ошону малын бага турган жерлерине карап, багып, көзгө орум жыйымын терип, тепчип, жыйнап кеткенчекти багып бериш керек да. Анан кетип атканда өздөрү кошо айдап кетишет, алып кетишет. Ошого чейин бактырат эле. Бактырган эмесине төлөп беришет эле, бирок кичине арзаныраак да. Эми баягы бекер отурганча деп. Ошончо эмеге айлык төлөйт эле 1000 сом. Бир айына? Бир айга 1000 сом төлөйт эле. Анткени ушул жерде жашап атабыз да. Свет колдонуп атат. Анда колдонот элем жакшы эле, бирок анан оорусу кайра кайталап туруп алганда үстүбүзгө кең булуң деген жерден рабочий алып келип салды бияктыгачы. Нагыл эле алып келдим, биякты бошотуп бердим. Жакка чыктым. Болбоду, анан хозяин аксакал баласын өткөргөн эле да. Баласы эми чыкпайсыңарбы, квартира таппайсыңарбы деп эметкенен, дача алуучудан квартира таап, ошол жака чыгып 2 ай туруп кайра келдик. Кайра өздөрү алып келди. Рахмат ошо алып келген. Эми бу жерде биз азыр квартирантпыз. Баягы 1000 сом болсо да кичине бирдеке жарайт эле. Ал да жок азыр. Өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз карап, жанагындай жардам берген адамдардан кичине жардам келет. Пенсиям болсо, мен документ жок жашадым эле да. Мен өзүм жетим чоңойгом. Былтыр алдым паспортумду мен дагы. Былтыр алып, учетум ат башта. Өзүм ошо окуган, тууган жеримде. Эми бияка 2-3 жолу кайрылсам, ошо ат башыга барып, өзүң төрөлүп, өзүң учетто турган жериңден аласың дегендей кылып коюшту. Мага ошол маселе болуп атат да. Эми барып келиш, жол кире деген укмуш азыр. Кыштын күнү жердин баары тайгак, жабык, ар кандай нерселер болуп атат. Анан мен бу кишини таштап каяка кетем? Мен анда санда жумушка чакырып калышат, кыздар бар, мойкада, жана сабыз жууган жергечи. Эртең менен кетем 8:30, 8'de чыгам үйдөн. Түнкү 12, 1, кээде 3, 4кө чейин иштеп калабыз. Келсең болбой калат, үшүп, тоңуп, уже түзүнүксүз болуп калат да, корком. Кээде 2 күн, 3 күн подряд жумуш болуп калса, аны кантип таштап кетем мен акчага карап. Айла жок, ушу бир күн иштеп, ошону эптеп дарыга жеткирип, тапкан иштеп кичине ар кайсы жерден иштеп тапкан акчалар дарыбызга эле. Калган ошо эл эметип берген продукту, Кудайга шүгүр, азыр пока ошолор бар, жеп ичип отурабыз. Атам документтеричи? Атанын документтери жок. Эми бул тээ граница ачылгандан кийин ошо жактан Тажикстандын границасы ачылгандан кийин ошол жактан кирип, булар ошол жактан төрөлгөн экен, жанагы Шороп деген шахта чыккан жерде ошол жакта жашап, ошол жакта төрөлүшкөн экен. Мунун эмесин баары бүт ошол жакта данные. Ошол жактан архивден каратып, анан алып чыгып жаздырып кеш керек экен Метрган.
Эми аякка да барыш ким барып келет билбейм. Ким кандай кылып аласың билбейм. Туугандарга бир туугандарычы? Бир туугандардын баары өтүп кетти. Бириниси бар, өзүнүн жанын өзү багып ал эмеде жүрөт. Өзү менен өзү болуп каттабайт, келбейт. Ошо. Ортоңуздарда бала жокпу? Бала жок бизде. Мен балалуу болгон эмесмин, балам жок. Бул кишинин балдары менен кичинекей кезинде эле ажырашып кеткен экен, ошону менен аялы каттатпай койгон да буларды. Балдары деле муну тааныйбы, тааныбайбы билбейм. Сөзүнө ачык. Сиз көргөн эмессиз, жолуккан эмессиз? Мен көргөн эмесмин, жолуккан эмесмин, тааныбайм дагы. Мен өзүм ушул жерден чогуу стройкада иштеп калып эле, таанышып калып эле тийип алгам. Түшүнүктүү. Жакшы эле, кичине эмерээк эле, дурусураак эле эме болчу, үй болчу. Жашап аттык го. Баягы ошо жер титирөөдө мына жарылды. Муну карайсың, боп-бош болуп турат бери көрсөй. Мына аягынан бери жарылды. Тетиги буруштарынан бери жарылды. Мына ортодон жарылды. Көрүнөт бекен балам? Көтөрүлүп калган, буягы да тетигиндей болуп, бурчундай болуп, мына могу жер бери түртүп турат. Үстүнөн суу кирбейби жамгырда? Аркы үйдөн өтөт, бул үйдөн жок. Аркы үйдөн өтүп, жанагы плитка турган жердин үстү түшүп калды баягы. Бир жумадай эле болду. Кичине ысыйга алып анан карлар эрди го үстүндө. Ошондон эме түшүп калды. Булар ошо мунун эмеси жок. Потологу шалган эмес. Тактай эле болчу, река эле болчу, река самсала эмелер агып турчу. Анан ошо бир булар экөө ажырашып электе. Неберем ушул эмени сатып келип ошол жерге уруп берип кеткен. Анан мунун үстүндө чычкандар бар. Ошолор минтип тейишип футбол ойнойт түнүндө. Күндүз баскетбол ойношот. Тешип бүтүштү мына, ыпыр-тыпыр түшүп, жыртып уже. Анан күн ысыганда бияка жашаганга болбойт, жайдын күнүчү. Арылар уюктап алган, чыга берет. Ошол үчүн биз тияка кирип кетебиз. Суу ташыйсызбы ушу менен? Ооба. Ушуну менен суу ташыйм. Бул мындай карлар тебеленип, мындай жер түзүрөөк болуп калганда жеңил да, жакшы ташыйм. Алыспы? Алыс. Силер келип бурулган контейнерлер турбайбы тетиякта? Ошол жерде артизан эмесине шланг койдуруп койгом, ошол менен суу чыгат. Кетип атып. Канча литр батат бир батканда? Ар кандай, мен мисалы үчүн 6 жана 5 литровый баклажка, анан 2 литр беркиндей, 1,5 литрлик бар. Келет нормально эле. Өзүңүз эле жасап алгансыз го? Ошо өзүм ошентип курчап, бекитип, мыналар түшүп калбасын деп курчап, бекитип алып айдап жүрбөйм. Бул жок болсо суу ташыш мага кыйын. Мен өзүм мына колум сынык мына. Көтөрүш мага 5 литрден өйдө көтөрө албайм. Ушуну менен, ушу кол менен, кышы менен мына балдар көмүрдөн жардам бергенге чейин отун аралап отун жарып чыктым. Отун аралап отун жарам. Аны бүтүп коюп суу ташыйм. 1-2 күнгө жетет го десем, ал отунум эртеңки суткага жетпей калат. Апа, буга чейин мындай видеолор чыгарып жүрөбүз. Анан жалпы коомчулук билет. Баягы бир гана ошол каармандын жанагы паспортун, номерин, банкка байланыштуу атын реквизиттерин калтырчубуз. Анан сизден сурасам жок деп атасыз. Менде жок. Эч нерсе жокпу сизде? Паспорт бар. Болду, башка жок. Паспортум бар. Туура көрсөңүз, экинчи чыгарылышында тарталы. Урматтуу көрүүчүбүз.
буга чейин дагы жардам берип келгенсиздер. Бул жашоо турмушту карап туруп дагы жардам колуңуздарды сунат болушуңуздар керек. Экранга чыккан реквизиттердин баардыгы бул жеке өзүмдүкү. Эмир Арсланбек уулу деп чыгат. Бүт баардыгы. Анын баардыгын чогултуп, силерге кайра отчет иретинде, силерге кайра баягы бүт баардыгын аманат кылып кайра жеткизип бергенден кийин дагы бир видео чагылдыралы. Анда эгерде мага ишенсеңиздер, эгерде мен силерге ортомчу болуп бере турган болсом, мына ушул үй бүлөнүн жашоосу жакшырганга бир аз болсо дагы көмөгүбүздү, жардам колубузду суналы. Туура көрөсүз беле ушуну? Туура көрөм, туура эле көрөм. Бир келип кетели анда бир. Туура көрсөңүз кайра. Жол ачык. Биз уш жердебиз. Жетим ошо талаадан терип жейт десе мен ишенч эмес элем да. Эмнеге ушинтип айтышат элечи, ден соолугуң болсо иштесең, өзүңдүкүн өзүң эле алып атпайсыңбы десе. Көрсө жетимдин эч кимиси жок, ушу муктаж болуп, зар болуп, мындай эме болуп калат экен да. Анткени мисалы үчүн жүгүрүп келип колун созгон бир тууганың болбосо, жүгүрүп келип аркасын тоскон атаң болбосо, алдын тоскон апаң болбосо, капталын тоскон агаң эжең болбосо, бала чакаң болбосо, ушундай болуп калат экенсиң. Чалыңыз менен аман болуңуз. Өзүңүз жакшы караңыз. Коомчулук билет, көрүүчүлөр билет. Биз өзүбүздүн реквизиттерибизди бир жолда жазып көргөн эмеспиз. Бир гана каармандыкын жазчубуз. Көрүүчүлөрдө арыздар ой пайда болбосун деген максатта. Бул ирет мына ушундай шартка туура келип калдык. Берген аманатыңыздарды, берген салган ар бир жардамыңыздардын бүт баардыгын биз өз дарегинде жеткизгенге даярбыз, ортомчу болуп ортодо. Ал эми түзмө-түз келем, өзүм көрөм, өзүм эмне болсо дагы бүт баарын жеткизем дегендер үчүн бул номер, экранда номер, мына ушул эжекемдин номерин калтырып коебуз. Өзүңүз чалсаңыз болот, байланышсаңыз болот. Жакшы тургула апа. Аман эсен болгула. Болуптур. Биз кетели анда. Аман болгула, өзүңөр дагы. Ооба. Жолдо баягы эмеден кырсык, жол кырсыгы, жол эмеси, ошолордун баарынан Кудайым силерди колдосун, сактасын. Аман эсен келип, аман эсен жетип алгыла. Ооба. Урматтуу көрүүчүбүз. Алла ыраазы болсун балдарым. Ошо ар бир иштеген ишиңердин эмгегин үзүрүн көргүлө. Урматтуу көрүүчүбүз, биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки күндөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.